Лариса Ромашкина учурда 70 жашта. Ага 2017 жылдын декабрь айында Екатерина аттуу 34 жаштагы айым жеке бизнесин көбөйтүү максатында үйүн банкка насыяга коюп акча алып берүүсүн өтүнүп келген. Пенсионер Екатеринаны бала кезден тааныгандыктан үйүнүн документин берген. Ал нотариуска барып Ромашкинадан үйдү сатып алуу үчүн башкы ишеним кат жаздырып алган. Ишеним кат жаздырып алганын Лариса айым билген эмес, жөн гана кол коюп берип койгон. Я приезжаю в госрегистр, мне говорят, а ваша квартира продана. Кийинчерээк мамлекеттик каттоо бөлүмүнө барып, менин үйүм сатылып кеткенин уктум. Мен 13 январда документти берсем, 18 январда эле үйдү сатып жибериптир. Анан мен дароо эле арыз жазып Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө алып бардым. Ал жакта арызым 2 ай каралбай эле жатты. Эч кандай реакция кылышкан деле жок. Андан соң мен прокуратурага жаздым. Дагы деле эч кандай кабар жок. Подождите, отклонили, говорит, вашу просьбу. Мне нечего платить, кроме пенсии, мне ничего нет. Лариса айымга окшоп Екатерина Кудрявцевага алданган айымдар бүгүн журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Булардын баары учурда турак жайын алдырып коюу коркунучунда турат. Мен ага миллион алып бергенмин. Анын ичинен 100 миңди кайтарылган. Азыркы где-то 3 ай төлөдү. Төлөп туруп, уже анан кийин акчасы уже болбой калды, төлөй албай калды. Азыркы учурда бүгүнкү күнгө карызы 897 миң болуп атат сом. Аны банк бизге неме кылып атат, төлөгүлө деп. Банкка биз мындай фальсификация документ чыгып атат десек, алар айтып атат, биз билбейбиз иштекени, ал уже уволен, бизге келип Кудрявцева Елена туурасында вообще сүйлөбөгүл деп атышат. Жабырлануучулардын айтымында Екатеринага алданган адамдар күндөн күнгө көбөйүүдө. Ал банк кызматкери болгондуктан ага ишенүүгө болот деп ойлошкон. Жасалма документтерди пайдаланып атайын жалгыз бой же пенсия жашындагыларды алдаган. Я узнала, что весь кредит она оформила на меня. Ал кандай жол менен документти жасаганын билбейм. Насыянын бардыгын мага жаздырып коюптур. Менин жеке бизнесим бар деп жазылып турат. Менде каяктагы бизнес? Ошол убакта банк кызматкерлери менин атымдан көп насыя жазылганын билген. Алар кызматкерлеринин кандай иштеп жаткандыгын текшербейт. Мына биз ушул күнгө чейин бул иш менен күрөшүп келебиз. Биз кимге кайрылбайлы? Баары бизди өз ыктыяры менен үйлөрүнүн документтерин бергенсиңер деп күнөөлөйт. Оба, чындап эле биз өз ыктыярыбыз менен бергенбиз. Биз кайдан билели бул кыз алдамчылык менен алектенерин? Эми банк менин 2 үйүмдү алып жатат. Ставит в такую ситуацию, что сейчас в данный момент банк забирает у меня 2 квартиры. 10 жылдан бери насыя берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген кызматкери жөнүндө Кыргызстан банкынын Оштогу жетекчиси маалымат берүүдөн баш тартты. Ал кандай жол менен жумуштан четтетилгенин да айткан жок. Мен ага жооп бере албайм. Мен бул жерде СБТ иштейм. Сиздер мүмкүн болсо Бишкектен уруксат алып туруп мына кылсаңыздар болот. Основной Бишкек заниматься этет. Кудрявцева 2018 жылдын февраль айында алдамчылык беренеси менен кармалган. Ош шаардык соту баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка калтырган. Ал учурда Жалал Абад облусундагы аялдар колониясында убактылуу камакта. 2018 жылдын жыл башында эле тактап айтканда январь айында бизге Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаардын тургундарынан арыз келип түшкөн. Анда ошол банк кызматкери бул адамдардын ишенимине кирип алып, бир топ чоң суммадагы акча каражаттарын алып көбөйтүп берем деген максатта алып, ошол боюнча кайтарып бербей жүргөндүгү тууралуу маалымат беришкен. Бул маалымат боюнча биздин кызматкерлер ыкчам иликтөө иштерин алып барып, натыйжада Акбура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ошол Кыргызстан банктын кызматкери кармалып, биздин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошол учурда биздин тергөө кызматы тарабынан эпизоддук кылмыш иш катары каралып, алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголгон. И поэтому я вынуждена была написать заявление. Жабырлануучулардын талабы эгер 19 миллион сом акчаны кайтарып берсе, арыздарын кайтарып алат. Болбосо ага мыйзам жолунда чечим чыгарылып, камалуусун талап кылышат. Сот 16 апрелге белгиленген. Фероза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар. Она называла имена даже. Говорила подполковник.